Менин атым Салима. Алибей клуб Манавгатта гарсон болуп иштеп атабыз. Менин атым Айзат, 20 жаштамын. 2 ай болду. Турцияда Алибей отели клуб Манавгатта гарсондук позициясында иштеп жатам. Турцияга биринчи жолу келишибиз. Экөөбүздүкү тең биринчи жолу келгенбиз. Турецкий биздин өзүбүздүн окуубузга тиешелүү болгондуктан жака келгенде тилден кыйналган жокпуз. Биз филологияда окуйбуз, котормочу. Биринчи тилибиз английский, кошумча тил түрк тили да. Экөөбүз. Былтыр тапшырып кетпей калгам. Кыргызстанда мен иштеген эмесмин. Жака келип биринчи жолу официант болуп иштедим. Мен да ошондой эле болду. Башка жумуштарда иштегем Кыргызстанда, бирок биринчи жолу Турцияга келип гарсон болуп, официант болуп иштедим. Биз түрк тилин университеттен үйрөнгөнүбүз менен бул жак практика жүзүндө башкача болот экен. Келгенде резко эле аэропорттон биз сүйлөшө албай, аябай кыйналдык. Билебиз, бирок мындай сүйлөй албай, жеткире албай аябай кыйналдык. Анан ой кетти, кыйналабыз го деп. Бирок бизде аркада запас словарь кичине болгон үчүн бул жака келгенде иш жүзүндө кыйналбай эле көнүшүп кеттик. Биз бир күн аэропортто 8 күнү келдик да, 7 келе турган күнгө 8 күнү келдик. Түндө эле задержка болгон, кайра келип задержка болду. 3:30 болчу, билет калбай калды. 11:55 алдык билет. Отелге алып барды бизди. Отелге жаттык, эс алып, кечинде кайра бардык. Анан погода нелетный болуп, иптал болду. Андан түрктөр ырдычуу кылышып, кайра билет алышты 6:30-га, бирок бизге калбай калды билет. Анан биз 9:30-га алып ошондо учтук. Коме болбой, сразу эле официант болдук. Мактагылардын кылган мамилеси да аябай жакты. Өзүбүздүн өлкөбүздө жүргөндөй эле баары жакшы мамиле кылышат. Бул парк кафесинде иштеп атат. Мен түрк кафесинде иштеп атам. Мындай эле кафе экен. Кичине кафе. Мен жалгыз ошо кафеде иштейм. Мороженое, пирожное. Ошолорду берип, а бул мен болсо жанымда 3 киши менен иштейм. Кофе жасайбыз. Ичимдик суулар баардыгы берилет. Торт, кекстер берилет, мороженое берилет. Баардыгы берилет. Сервис саатында 7-ден 9-га чейин ресторанда ужин. Ал убакта мен башында ресторанга жөнөтүп аткан 2 саатка. Ошол кезде келип кичине чарчангансып эметип калып аткан болчумун. Кийинки учурда тилди үйрөнүп, тиги жердин баардык нерсесин үйрөнүп калганда бир 3 жума ресторанда чалыштым, иштедим. Анан 3 жумадан уже жөнөтпөй калды. Кечинде саат 4-төн 12-ге чейин иштейм. 4-тө кафеге барам. 12-де кафеден чыгам. 2-4 жума. Экинчи айга өтөт, выходной жок. Бирок лицензиябыз деле жок да, в принципе, акчасын кошуп берди да. Просто биз дагы жана уже сентябрда кетебиз да, анан ар жакта бир жака чыгабы деген пландарыбыз бар болчу да эми. Анан буларды деле түшүнүп атабыз, гости көп. Сервис саатында 5-6 кишини өздөрү кошо мындай гарсондордун шефтери болот экен. Ар бир эмен этабы менен ошолор өздөрү кошо жардам берип ийишет да, келипчи. Только мындай сыртка чыгыш керек, ошол болуп атат да, изин күндөрү чыксак деген оюбуз бар болчу да. А так проблема жок акчада. В принципе, отельге жумушка претензия жок. Просто Турция десе шаарга келем го деп ойлогонбуз да, биз болсо айыл жакка чыккан. Биз ошол эле машинага түшкөндө жаман шок болдук да. Бишкектин эле четине көргөн убакта реальночу. Анан азыр уже көнүп калдык. Бирок условиялары жакшы, экөөбүз эле жашайбыз комнатада. 3 кишилик, бирок экөөбүздөн лишний киши киргизген жок. Экөөбүздө баары жакшы да. Бирок элестеткенде биз Кыргызстанда жүргөндө сериалдардан, видеолордон элестетесиң да. Ошондой элестетилген да. Жок, элестеткенбиз да. Анан Анкаранын погодасы еще суук, экөөбүздөн калың кийинип. Анан биягы ысык вообще. Жерден келип эле уйку суроо менен ложмонго түшүргөндө 2 жагыңа барсаң бүт эле таба болсо. Зарплата договор боюнча төлөнүп атат. Баардыгы жакшы. Главное, түрк тилин бир аз өзүңөрдүн укугуңарды коргой турганча билип келишин сунуштайт элем да. Кээ бирлер бар, тилин билбей келип кыйналып калып атышат кичине. Бирок кичине болсо дагы запас менен келиш керек экен. Азыраак сөз менен болсо дагы сен өзүңдүн эмеңди түшүндүргөнгөчү аларга дагы. Биздин тилге окшош болуп түшүнүшөт экен, бирок жакшы түшүнбөй калат экен да, турамес жагынан түшүнүп калышат экен. Салман компаниясы жөнүндө университеттен окуган болчумун. Университетке келип
чогулуш болгон пара убактысында. Ал жылы эч кандай үйдөгүлөрдөн уруксат болбой калган. Бул жылы келдим. Бардык документтерди ырастап беришет. Сармамолт компаниясынын тандаасын деп сунуш берем. Кыргызстандан бул жакка чейин келип, бүгүн биздин акыбыбызды сурап, өзүбүз менен көрүшүп, ишибиз менен таанышып кетип атышат. Биринчи келе турган адамга биринчи очередь турак компанияны тандаш керек. Мисалы биз турак компанияны тандадык деп айтсам жаңылышпайм. Кыргызстандан бери келип отурасыңар, көрүүнүкүндө жазып берем деп сурап койбойт экен да. Тура багыт берсе, Турцияга келип көрүш керек экен. Келгенибизге өкүнүм жок.